Чын айтайын, бүгінгі күнде сіздерге төлеп бере албайды. Сіздер елге надежда кылдыңар да туурабы? Эми миллиард акча кичинекей акча эмес. Бул аябай чоң сумма. Биздин акча менен силер кура албайсыңар деген. Биз ошол силердин бүгүнкү күндөгү ошол маселеңерди чечкенге аракет кылабыз да. Ошол дольщиктер. Келинекке 40 миңден төлөшөт. 3 баласы менде. Общий 28 блоктун ичинен общий 125 миң, общая площадь квартир 125 миң. Канча квартира? 2296 квартира экен. Комиссия түзөбүз бүгүн. Мен өзүм келип көрүп кетейин дедим. Как раз мынакей Минстройдон дагы кошобуз. Бүт изилдеп бүгүнкү күндө кеткен акча каражаттарын эсептеп чыгасыңар. Силер төлөп койгон боюнча акча каражатыңарды эми бул жерде президентибиз кандай чечим кылган болсо, ошол чечимге жараша болот. Акчаңар жок эле андан кийин баштап салдыңар. Акчаны башында проект жасаганга, эме жасаганга өзүбүздүн эмелер болду. Эми силер элге надежда кылдыңар да туурабы? Реально айтыш керек. Ортодон бирок усиление партнер издеп истегенбиз тиги эмесин. Жок, анда мындай да. Усилениега. Зачем силер дольщиктерден акча аласыңар? Үйүңдү бүтпөстөн туруп дольщиктен акча албашың керек да. Силер компания болгондон кийин силер өзүңөрдүн акча каражатыңарга көтөрүшүңөр керек. Бизде тиги 10 жылга рассрочкага первоначальный взнос жок. Тиги 5% деп эме кылганбыз, сатууну. Анан негизги эме боюнча, тиги финансовый план боюнча дольщик 2,5-3 жыл ичинде 30% төлөгөн кезинде үйгө кирип калган жашап төлөйт деген эме менен. Жок, мындай да 10 жылга рассрочка. 10 жылга рассрочка кылыш үчүн сенин финансовый часың, сенин активтериң компанияныкы жакшы болуш керек. Мындай жерди куруш үчүн жок дегенде бир 2-3 инвестор болуш керек да. 15% төлөгөнбүз. 15%. Балдарым келинекке Москвада иштейт. Балдары биздин Ал эми азыр балдарыңыз ушу үйлүү болуп калайын деп алар кылышып атат да, берип атат да. настроениясы да түштү мына тияктачы. Биз төлөш 15% первоначально мен алганбыз. Канча болду төлөгөн? 1 жыл болуп калды. Айына 33 миңден төлөп турабыз. Ооба. Бүгүнкү күндө ушул компаниянын да мүмкүнчүлүктөрү жок боло турган болсо, анда бул жер мамлекетке өтөт. Бүгүнкү күндө кайрылгыла мына мамлекеттик ипотекалык компанияга. Элди алдабаш керек. Элдин акча каражаты менен куруу деген бул система болбош керек.